курганбыздар. Башта берсеңиз болот. Ушул муз майдан 3 жыл мурун салганбыз. Нарын обласы боюнча бул Кудай буйрса биринчи муз майдандардын бири болду. Аны ошол жерде 3 жыл мурун чемпионат Киргизии биринчи тур ошол жерде болгон. Губернатордун кубогу, Канат Камбарбековдун кубогу ошол жерден болгон. Анан жакшы, Кудай буйрса бул кечкисин берде Минкушта мындан башка кызык кышкысын эч нерсе жок. Анан берге келишип, кышкысын кечинде конькилерин тебишет кыз балдар. Окуучулар көбүнчө эс алышат. Күндүз болсо берде ошо Минкуш курама командасынын тренировкасы болот. Ошол анан ушул муз майданды эптеп өзүбүздүн колубуздан келишинче аракеттерибизди кылып, ушинтип музду куябыз кышында. Былтыр ошо айыл өкмөттүн кичине жардамы менен могу заборлордун теңин темир лист менен каптап алганбыз. Мурун билбестик, эң биринчи салынгандыктан байланыштуу бүт баары тетинде ойзи деген жыгач менен каптаганбыз. Бирок анын баары жукалыгынан жана качествосы начар болгондуктан тешилип баары жыртылып калды. Ошол хоккей курамасынын мындай мелдештерге катышууда натыйжасы кандай болуп атат? Натыйжа 3 жыл мурун кичине слабыйраак экипировкалар, бул эң кымбат оюн. Бул ар бир игрокко экипировка кем дегенде $1000. Коньки деген мындай чисто хоккейный профессиональный конькилер, бушныйлар $200 турат. Каска клюшка деген клюшка $300, $200 турат, пластик клюшкалар. Эми биз колдон келишинче чыгар деревянный клюшкалар менен колдон келишинче аракет кылып, былтыр ушу Кочкор районунда болгон мелдеште 3-орунду алдык жана чейекте Кыргызстан турунун 3-турунда Кыргызстан боюнча 3-орунду алдык. Былтыр болуп калды уже 2013 өткөндө ноябрь айында, декабрь айында Бишкекке барып, ошо биринчи тур Кыргызстан чемпионатынан 2-орунду алып келдик. Учурда 2-турга даярдык көрүлүп атабы? Эми быйыл суук кеч болгондугуна байланыштуу мына муз майданыбыз эмиден даяр болуп атат. Эми тренировкалар баштап, Кудай буйрса 2-турга катышабыз. Кураманын машыгууну кандайча өткөрүшөт? Күнүгө болобу же кандай? Машыгуу күнүгө болот. Күнүгө ошо кечки 7-ден 9га чейин болот. Берде ошол мектептин окуучулары жана мектепти бүткөн дагы балдар катышат. Негизи эле ушул профессионалдык десек да болобу, кандай? Ушул Минкуштан тарбияланган хоккейчилер ушул бөлөк клубтарда ойногон кездешеби? Бар, бизде азыр 2 балабыз, 3 балабыз Арстан Бишкек хоккей клубунда машыгууда азыркы учурда. Экөө жакшы ийгиликтерге жетишүүдө. Эми Кудай буйрса дагы чоң мелдешке катышабыз деп сбордо тренировка кылып атышат. Негизи эле ушул Минкуш хоккей курамасынын алдыдагы максаттары кандай? Жөн гана убакыт өткөрүш үчүнбү же жогорку бийиктиктерди багындырайын деген да ниеттер барбы? Мен негизгиси чындыгында результат керек да, чындыгында алдыга жылуу керек. Эми бирок эң негизги максат ушу Минкуш жаштарынын ден соолугун чыңдоо максатында. Тек эле ийгиликке жетиш эмес, ар бир баланын, ар бир окуучунун ден соолугу чын болсо деген ой тилектебиз, ошол эле. Анан мелдештерде улам эми жылга-жылда Кудай буйрса өсүп, алдыңкы орундарды ээлейли деген ниеттерибиз бар. Бул муз майданында хоккей курамасынын машыгуусунан сырткары дагы кандай нерселерди кылса болот бул муз майданда? Бул муз майданда ошо кечкисин коньки тебишет. Болгон ошол, анан күнүгө буну уход керек. Биздики шаардагыдай машинабыз жок, тетигинтип от жагып кол менен. Ошо 300 литр эме бачок менен берди деген күнүнө 4 жолу куюш керек. Ошону бирөөсү 1-2 саатта араң ызыйт, ошолчу от жагылган эмесчи. Ошону ызытып, анан чананын үстүндө берге сүйрөп ошоткен убакыт өтө эле кыйын да. Ошого карабастан ызык суу менен куйбаса бул муз түз да болбойт.
каленый да болбойт да, мындайча айтканда. Бирткеле тепкенде мустак суу менен куйсаң кар чыга берет. Ызык суу менен куйса гладкий да болот, анан кар да көп чыкпайт. Машыкканда. Жакшы. Шайба да жакшы жүрөт да. Коньки тепкени келгендерге бул жерде акча төлөп турушабы? Коньки бияктан прокатка бизден коньки ала турган болсо саатына 20 сом төлөйт. Эгерде өзүндө болсо? Өзүндө коньки болсо 10 сом төлөйт деп быйыл киргизген табыз. Буга чейин бекер эле болчу. Анткени быйыл коньки вистага аз, демирчүү болгон спонсорлор да жок, конькилерибиз да бүт жараксыз болуп калды. Анан ошол эми ушу жерден былтыр түшкөн акчаларды, ошо каражаттарды ушу листтерди сатып алганга, анан жана хоккейный экипировкалар сатып алганга жумшайбыз. Жакшы. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз? Мен Кадиев Руслан, ушул балдар спорт мектебинин директору болом. Куштагы муз майдан. Бул жерде эмне кылып атасыңар? Биз ошого муз майданын ызык суу менен сылайбыз. Ошонун үстүнө ызык тегиздейсиңер, тегиздейбиз. Ошону тегиздегенге ушундай өзүбүздүн колубуз менен чоң чана жасап алганбыз. 300 бачок. Ичинде мындай меши бар, анан биягынан от жагабыз. Ошонун негизинде ушуну жылытабыз. Электричество менен жылыта алсак, ага акча көп кетет. Акча да көп кетет, жана светтер да бүт слабый да, ызыта албайт деле жөн элечи. Бул арада. Анан ушул менен ызытабыз. Бир бул майданды тегиздеш үчүн канча дал ушундай көлөмдөгү суу керек? Ушундан 4 керек да. 4 керек. Канча сааттан бери ушундай ызып атасызар? Бул эми 2 саатта ызыйт. 2 саатта ызыйт. Анан күнгүчө дагы 1 саат кетет, ошо менен 3 саат эрте ушуну бир турганга 3 саат кетет да. Жетишесиңерби андан? Эми күнүгө жетишпесек да кээ бирде жарымын тегиздеп. Жартысын куябыз, анан эртеси бир жагын куябыз, ушинтип салмак куя беребиз. Бир тегизделген майдан канча убакытка чейин чыдайт? Күнүгө куюш керек болуп калат. Күнүгө муну менен куйбаса уже түс болбойт. Ар бир тренировкада тормоз болот, торможение болот, ошондо эле чийилип калат да, муз жарылып кетет да. Жалпы ошол кышкы спорттун сүйүүчүлөрүнө сиздин каалоо тилегиңиз? Эми биздин жалпы спортту сүйүүчүлөргө каалайбыз эң биринчи баардыгынан кымбат ден соолук, өмүр жана ар бир жаштарды ушундай Кыргызстандын атын жеке эле Кыргызстан ичинде эмес, ушу дүйнөлүк чемпионаттарда ушу спорттун кайсы түрү болбосун Кыргызстандын атын чыгарса, Кыргызстан желегин көтөрсө деген ниеттер бар. Жана ар бир ушундай жаштар патриот болуп, өз мекени үчүн, мекеним, мамлекет мен үчүн эмне кылып койду дебей, мен мамлекет үчүн салым салайын деген патриот жаштар көп болсо деген тилектебиз. Ишиңизге ийгилик.